Ассаламу алейкум, урматтуу Кагылайын жалпы ала толук момо мусулман бир туугандар, жалпы кыргыз элим жана Кыргызстанда жашаган жалпы кыргызстандык момо мусулмандар. Ыйык Рамазан айыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз адаттагыдай эле Рамазан 2021 майрамдык көрсөтүүбүздү баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Бүгүнкү коногубуз халал сертификациялаштыруу агенттигинин негиздөөчүсү Талант Ерназаров. Кош келиңиз. Кош келдик. Талант мырза, кош келипсиз. Ва алейкум ассалам. Рамазан айыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кармаган орозоңузду Алла таалам кабыл кылсын. Ата-энеңиздикин, үй-бүлөңүздүкүн, бала-чакаңыздыкын, кесиптештердикин, сиз менен бирге иштешкен биздикин дагы дейм. Бирге болсун. Рахмат. Сизге сиздердин кесип бул адалдаштырып, адал менен арамды ажыратып билип, анан ошо биздин мамлекетке иштеп келатасыздар. Мен ушу мыкты байкелерден уккамда ошолор билет деп эле чогуу жасаса айтып калчу эмес беле. Анан көрсө бул жерде негиздөөчү сиз экенсиз. Анан эми азыр сизге тактоо беретин айтып өзүңөр тактап түшүндүрүп берип коесуңар. Ушул жөнүндө билейинчи, анан сүйлөшөйүн. Эмне бул? Жакшы болот. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди конокко чакырып, элдер менен баарлашып, анан жалпы элибизге дагы ушул кирип келген Рамазан айына чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кармаган орозолор кабыл болсун. Бул жана мен да базарда жүргөндө Рамазан айтып жүрөт экен байкелер. Аябай колумуз менен шаңдуу чертип, аккордеон гитара менен аябай мындай дем күч берет экен да, элдерди аябай баягы ошого мындай көңүл ачып, элдердинчи сүйүнүп бардыгы сүйүнчүсүн берип, Рамазан деп, Рамазан деп атпайбы, бул араб тилинен келген сөз да, Рамазан деген. Деген келди, Рамадан деген сөз да. Ошо Рамазан болуп кеткен биздин элибиздечи. Анан бизге да аябай кубаныч тартуулады. Элде деле жалпысынан ушундай кубаныч болсо керек. Анан сиз айтып кеттиңиз, негиздөөчүсү деп айттыңыз, Мыктыбек Асанбек ажекенин. Биз негизи ушул жумушту 2012-жылы баштаганбыз. Ушул бизде ушул журналистика багытында окуп жүрүп, өзүнүн агайыбыз болот, анан мага келип сунуштады. Талант ушундай бир иш бар, ушул халал жаатында ушундай маселелер бар экен деп, анан биз ушу материалды көрсөтүп, мындай маалыматтарды берди. Анан кийин отуруп актуалдуу экен, жашообузга керектүү нерсе экен деп. Ошол учурда жанагы кафе, ресторандарда адал, халал деген жазуулар азыр деле бар го. Түшүнбөй мындай башаламан болчу да. Анан көп эле мусулмандар ошого баягы маани берген соң, элдер ошого баягы талап боло баштагандан кийин баягы кафе, ресторандар, ишканалар жаза баштады да, халал депчи. Халал деп. Халал, адал депчи. Анан элдер халал экен деген жазуусу бар экен деп ала баштады. Анан чындыгында кимиси адал, кимиси арам белгисиз болчу да. Анан ушул Казакстандан Марат Агибаевич Сарсемаев деген киши бар. Агайыбыз, биздин устатыбыз болот ушул халал жаатында. Ал киши келип окутту бизди. Бир жумадан ашык окуду окшойт. Ушул окудук, анан ушул жаатында баягы көлүк алып, экзамен тапшырып дегендей. Негиздөөчүсү халал индустриясын өнүктүрүп баруу негиздөөчүсү Мыктыбек Асанбек ажеке. Биз болсо ошол жаңы ушул кадам таштаганда ушул ишкананын алгачкы бир солдаттары дейбизби, ушул желекти кошо көтөргөндөр дейбизби, Алгачкы аскерлер кезинде, алгачкы аскерлер дейбизби, ушул ишти чогуу баштаганбыз. Өзүнүн жумушун таштап, ал убакта эми тыйын тыпыр деле жок болчу ишканада. Анан бир нече балдарды чогултканбыз. Арасында ушул көп жигиттер бар, Алтынбек, Эдил, Умар, көптөгөн балдар бар. Кыскасы ошолордун аябай салымы чоң бул жагындачы баарынан. Аллах таала алардан ыраазы болсун. Сөйдөгөндө өзүнүн жумушунан акчасын алып, офиси жок болчу да, офиске берет эле да. Анан офиске кирсеңиз, баарыбыз ушундай биз өзгө ушундай миссия койгонбуз, сертификациядан өтмөйүнчө жебейбиз депчи. Нан суу жеп жүргөн жигиттер да, баягы халал индустриясынын ысык сууну көргөн жигиттер. Өйдө ылдыйна дегендей. Анан биз бул жакта иштеп 2015-жылдары биз бул ишканадан кеттик. Бул ишканадан бир белгилүү себептери, ал деле кызыктуу себептер. Эне бир ишканадан баягы өзүң күчүңдү, убактыңды сарптап ушул ишканадан кетиш бир аз оор болот экен да. Сен өз жан дүйнөңдү бердиң да бул ишкечи.
Анан кийин кеткенден кийин эми Аллах Таалада баардык нерседе жакшылык бар экен да. Азыр учурда өзүмө айтам алхамдулилля депчи. Себебинде ушул жактан чыкканым мага көп нерсе, көп эшиктерди ачты да. Анан бизде мамлекеттен да сертификациялоо башталды, ушул муфтият менен мамлекет ортосунда. Ал жакта да биринчи кырда иштеште мен мамлекеттик ишкананы да көрдүм. Халал жаатын кандай иш жүргүзүлүп атат. Андан соң себеп болуп Малайзияга барып окуп келдик. Ошо Малайзия дүйнө жүзүндө ушул халал стандартын иштеп чыккан жападан жалгыз өлкө ушу Малайзия. Ушул Малайзияга баардык өлкөлөр түзөлөт. Ушул стандарттар деле бизге келип, Кыргызстандан ушул стандарттын Малайзиянын негизинде кабыл алган бизде Кыргызстандачы. Ошол негизинде бүткүл дүйнө иштейт. Анан ал жактарда да көрүп, ал жактан окуп, аябай чоң мындай тажрыйба алып келдик десек жаңылышпайбыз да. Жалпысынан айтсак, Кыргызстанда канча бир ишкана болбосун, халал жаатында жумуш деле кылбаппыз да. Өтө жумуш көп экен да. Анан баягыдай сөздүн башыбызды жана отуруп ойлодум эле. Ал сөздү аламдан баштасакпы же армандан баштасакпы дегендейчи. Көп жумуш бар экен. Анан биз ушул жанагы Малайзиянын тажрыйбасын салыштырып келсек, ушул канча 10 жылдан аштыбы, 10 жыл болуп калдыбы. Көп жумуш кылышыбыз керектин дагы элечи. Анан ушул өзүм баягы Аллах Таала Куранда айтат, бисмиллахир-рахманир-рахим. Вадакир фа инна зикру танфа'ул му'минин дейт. Эскерткиле, албетте эскертүү мусулмандарга пайда деп. Эми биз эскертип айтып келип жүрөбүз. Анан өзүбүз ошол халал сертификациялоо агенттигин өзү ачтык. Ошол жактан халал индустрияны бирчи ушул көптөн алгачкы кадамдар баштап, ушу түптөлүшүнө, турушуна себепчи болгон балдар ошол жактан кечки себептерден кетишти. Анан биз ушул 3 бала ушул негиздеген кайра өзүбүз башка форматта ушул халал индустриядан алган тажрыйбадан, мамлекеттен алган тажрыйбадан, анан Малайзиядан болгон тажрыйбаны алып туруп, азыр өзү ушул агенттик ачтык, халал сертификациялоо агенттигин ачып, эми ушул Малайзиянын стандарттарын, Малайзиянын опыту деп коебузбу? Тажрыйбасын кошо алып, Кыргызстандын ичинде ушуну киргизип иштеп атабыз да. Анан бул адал арам маселеси өтө кооптуу маселе да, негизи жашоодочу ар бир мусулмангачы. Анан мен бир окуяны айткым келет, эгер уруксат берсеңиздер. Окуя окугуз келет да. Майрамда көрсөтүп. Бир замандарда бир падыша болгон экен. Ал падыша болсо илим адамдары менен, алымдары менен отуруп, сухбат кылып, чай ичип отурганды жактырат экен да. Анан ошолордун алымдардын арасында Ниматулло деген бир алым бар экен да. Анан Ниматулло деген алым болсо, ал киши ар дайым ушундай чогулуштарда себеби болсо да, себеби болбосо деле айта берет экен да, бир сөзү бар экен, ошо Аллах Таала адам арамдан сактанса, Аллах Таала аны сактайт депчи. Адам арамдан сактанса, Аллах Таала аны сактайт депчи. Анан көбүнчө ал отурган жерде жанагы вазирлер, чоң баягы мансаптуу адамдар отурган жерлерде отурганда ошону тез айтып турчу экен да. Себебинде жашоосунда алар мындай мансаптуу жерде турат, вазир жашоосунда мындай туура эмес кадамдарга кетип калбасын, арам жолго кетип калбасын депчи. Анан ушуну кайра тез айтып турат экен да. Анан күндөрдүн биринде падыша ушундай отурган жерде сөз айтып калат экен да. Анан арамдан сактанса, Аллах Таала аны сактайт депчи. Анан ал падыша айтат экен да. Дамбылай жашоодо ар кандай маселе болуп калат да. Кээде билип билбей жеп алышы мүмкүн, арамга кирип калышы мүмкүн. Эми эмнебиз да? Десе ал айтат экен, жок дейт экен да. Мен андай болбойт. Эгерде адам чындыгында арамдан сактанса, Аллах Таала аны сактайт деп сөзүн бербей коюптур да. Анан буга баягы падыша бир аз кичине өзү сөздөн сынгандай болуп, өзүнүн тууралыгын башка адамдар аркылуу билдиргени каалайт да. Ичинде мындай кек сактаган сыяктуу болуп мындай. Анан бир күнү ошол Ниматулла ажыны дагы бир чайга чакырат экен да. Чайга чакырып, мал союп, чыгып, демдеп, кууруп, баары сону кылып, анан дасторконго жайып, анан отуруп, анан тамга деген Ниматулла келип, алым тамак бисмилла деп жеп баштап отуруп, анан вазирлердин бири-бирине карап, мындай бири-бирин жымыңдап отурат экен да, баягы жейди депчи.
Анан кийин айтат экен, дамла сиз жанагы айткан сөзүңүз бар эле, кайсыл? Жанагы арамдан сактансаң Аллах Таала сактайт деген десе, ошону бир айтып койбойсуз? Мен айтам, мен дайым айтам аны. Силерге да айтам десе. Анан айтат, Аллах Таала арамдан сактансаң сени сактайт. Ал айтат, сизди сактабады го дейт. Эмнеге? Сиз азыр жегениңиз бул уурдалган малдын эти дейт. Сизди сактаган жок го десе. Жеп койдуңуз. Ооба, сиз муну жеп койдуңуз деп айтат экен да. Анда жок, андай болушу мүмкүн эмес. Себеби мен жашоомдо мен бул маселеде бышкамын дейт. Муну көз менен көргөм. Мен бул сөзүм Көп кантеле мен арамдан өзүмдү сактайм ар дайым. Кантеле Аллах Таала мени арамдан сактансам, арам жедирип койсун. Арам жедирип койсун. Бул болушу мүмкүн эмес. Муну териштирели, каяктан ким, кандай болду бул депчи. Анан кийин падышаба урдалган адамдар бар, билип келе дейт. Урдалган адамдарда эсит бар, каяктан урдадыңар? Бир кемпирдин коюн урдаган экен да. Анан келе, апа кандайсыз, жакшысыз? Сиздин этиңизди биз урдап, союп жеп койдук. Ошону баягы акыңызды адалдап коелу деп келдик, бизди кечирип коюңуз десе, ал кемпир айтат, мен кечирбейм силерди. Адалда, жок, эмне кечириңиз? Биз акчасын да беребиз сизге. Жок, мен булду деген ихлас кылып, ниет кылып, ушул малымды, ушул коюмду, ушул жакшы жетилип калганда, союторун мал келгенге чейин сактап, ушул Ниматулло деген алымды бир ихсан кылып, конок катары ошону мен союп берейин дедим эле. Мен силерди кечирбейм деп айткан экен да. Машалла. Анан алым келип айткан экен, Ниматулло, дамла сиздин айтканыңыз туура экен. Чындыгында Аллах Таала арамдан сактансаңар, өз жардам берет. Аллах Таала сактайт. Сиз менен биз да мусулманбыз дейбиз, бирок арамдан канчалык деңгээлде сактанабыз да. Ошол маселе да. Бул окуядан эмнени алабыз? Эмнени алабыз? Биз ошол ар бир тамак жээрде арам иштерге, эгерде биз арамдан сактана берсек, арам иштери, арам нерселер өзү эле келбей калат экен да өзүбүзгөчү. Биз канчалык сактансак, ал өзүбүзгө арамдын келишине да бөгөт коюлат. Ошондой мааниде да. Ошондо биз жашообузда арамды адал кылсак, биз кааласак дагы жаса албай калабыз да аны десеңичи, арам иштечи. Талант мырза, чоң рахмат. Бүгүн сон маек болчудай болуп турат. Мен көрөнгүлөрүм ачылып баштады. Айтайын дегеним, биз сизге жүзүбүз жарык. Биздин программабызды колдоп турган өзүбүздүн Кафкеф деген компаниябыз бар. Биз менен чогуу иштешкен Адал. Ошо Адал жөнүндө сүйлөп атсаңыз деңкейи отурган себеби дагы ошол. Ичинде биздин кечеде колбасанын кыргызчасын таппай койгом. Ошолор чучукпу? Чучук. Көптөгөн азык түлүктөрдүн баардыгы бар. Ошон үчүн баарыңыздарды мына ушундай биздин Кафкефтин азык түлүгүнөн ичип жеңиздер, орозондо пайдаланып, адал тамак жөнүндө мына азыркы угуп атасыздар. Кудай буюрса, көрсөтүүбүздүн аягына чейин дагы көптөгөн маалыматтарды алып, Кудай буюрса биздин Кафкефти талап эле жечүдөй болот окшойт. Сиз жана Кафкефти айтып кеттиңиз, бул компания тууралуу кыстырма айтып кетсек болобу? Ушул бизде адалдар компаниялар, белгилүү компанияларды айта кетсеңиз мындай тартынбай. Бирок мага акча берген эмес. Балким көрсө берсе керек го. Реклама кылган үчүн. Эми орозодо мен ушул жашоомдо деле көп ушул аятты колдонгонго аракет кылам. Вадакир фа инна зикротан фалмумин, эскерткиле албетте эскертүү мусулмандарга пайда депчи. Күндөрдүн биринде ушул жетекчи менен отуруп калдым да. Анан сөздөн сүйлөшүп, анан сөздөн сөз чыгып айтат, ал өзү улуту орус болсо керек. Орус. Анан айтат, талант дейт, оказывается, борода ничего не означает деп айтты да магачы. Мен кулагыма ишенбедим. Кулагыма ишенбедим да. Ушуну орус улутундагы киши сүйлөп атабы депчи. Мен шок абалда калдым да. Өзү мусулман эмес бирок. Өзү мусулман эмес. Анан мен аябай шок болуп калдым да. Туруп эчтеке дей албай сөз таппай анан айттым. Өзү негизи бизде динде мындай, Аллах Таала сырткы келбетке, байлыгыңа, мансабыңа, сакалың мындайбы карабайт. Ал сенин жүрөгүңө карайт. Десем, ойлонуп туруп, наверное, так и есть дейт да. Себебинде ал өзүнүн баягыдай ишканасынын баягы эмне деп коет, охранникти. Күзөтчү да алмаштырат экен. Бирөөнү уурулук менен кармайт экен да. Ана убак өтөт дейт, мен кайра алмаштырам дейт, жаңыга дейт.
кайра кармайт дейт да. Анан күндөр өтөт уже кармалбай калат дейт. Анан кайра алмаштырсам кайра бирөөнү кармайт дейт да. Айтайын дегеним бул мен үчүн аябай чоң сокко болду чындыгында. Себеби биз мусулмандар ачыгын айтыш керек, мындай көбүнчө сүрөтүү көбүрөөк да амалга карагандачы. Бул жанагы иш компаниянын айткан несинин сөзү буга далил да. Ошол мен деле ушул мечиттерде көп жүрөм. Мечитте жаныбызда да. Анан жанагы мусулманчылыгыбыз бир аз тайкыраак да, дагы элечи. Жанагы элементарный мечитке кирсең, бут кийимдер мындай ар жак кайсы жакта жатат. Эми түшүнөм, жума намаз адам көп, кийим чече албайсың да. Бирок мындай кирген жерде эле баары бут кийим чечип коет. Тиякта полкалар эми тизилип турат да эми. Тиягыда полка, биягыда полка, биягыда полка да. Эми ошону алып туруп коюп коюш кыйын эмес да, туурабы? Алда сооп да, туурабы? Ошондо биз айтабыз, дин бизди тазалыктын дини, тартиптин дини, акыйкаттын дини дагы мунун дини, бирок иш жүзүндө биз кандай кылып атабыз ошончу? Машиналар койгондо деле, мына ушу жалда турабыз, машина койгондо деле парковкада биринин артынан бири коюп коет. Пешеходко коюп коет, бирөө прям тротуар менен баягы пешеход өткөндө коюп коюпту бир күнүчү. Мусулмандар биз көбүнчө келбетибизге эмес, эми амалга аракет кылсак да. Себебинде Пайгамбар саллаллаху алейхи Ибрахим деген баласы өткөндө көмүп атканда эки сахаба көмүп аткан болчу да, көмүп анан кийин баягы кирпичтер бар го мындай топурактан мындай да болгон. Үстүнө мындай тизип белги катары коюп атканда ортосуна бир ачык жер калып калыптыр да, кичинекей форточка сыяктуу мындай кичинекей жерчи. Ачык калгандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, муну түздөп койгула депчи. Анан кийин тигил сахалар таң калды. Я Расулалла, ушул мындай кыйшык туруп калган, ачык турган өткөнгө кандай залыкасы тийеби деп таң калат да. Эмне депчи? Анан ал айтты, "Лианнаху туқиру айнал хайдид". Себеби дейт, ал көзгө дейт, мындай некрасиво көрүнүп турат да, мындай. Жаман көрүнүп турат дейт. Жагымсыз көрүнүп турат дейт да. Ошондой түздөп койгула дейт да. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи белгилүү бир хадис бар. Инналлаха юхиббу ида амила ахадукум амалан ан юткинаху деп. Чындыгында Аллах Таала сүйөт, кимде ким өз ишини мыкты сонун аткарса дейт да. Анан ошондой көрүнүштөр жашообузда азайса, ошончо көбүрөөк амал кылсак деп, жана компаниянын эсинде айта кетсем, ол киши ушул халал стандарттан өткөн эң чоң жана эң алдыңкы компаниялардын бири да. Өзү мен тажрыйбамда, жеке тажрыйбамда халал стандарттарын көбүрөөк бузган булар мусулмандар да. Мусулман ошолор жөнүндө айтып берсеңер билесиңер. Ошону айтып берсең. Адал, ким арам. Көбүнчө мусулмандар бузушат. Эми мага да ошол суроо да. Таң калышты. Мага да ошол суроо, мен да ошого берем да, эмнеге депчи. Анан бир нече ошол мен халал индустриясында иштеп жүргөндө бир ишкананы 3 жолу кармадым да. Текшергенде 3 жолу биринчисинде кой байке, экинчисинде мындай бияк мындай болуп калды. Анан аягында айттым, мен сизге биз сертификаттымдан ары улабайбыз. Себебинде сизге мындай кайра стандарт бузуу керек, туура эмес. Ооба. Деп аны сертификатты улабайм деп айттым ал кишигечи. Анан кызыгы айтат да, талант, давай договоримся депчи. Сүйлөшөлү дейт. Мен шок болдум. Кандай менде каяктан укук. Неге эле мусулман баласы арам, Аллах Таала арам кылган нерсени өзүнө адал кылганга кандай укугу бар? Кантип адал кыла аласыз? Кандай? Жеке адамдар деле да. Жакыт мырза, көчөдө тамак жегенде, башка жегенде Аллах Таала бизди арам кылган, тоскон нерсени биз кандай укугубуз бар ошону арам күмүндү же арамды жегенге? Каякта бизде мындай мүмкүн укук? Каяктан? Жок. Ар бир мусулман Аллах Таала буйруган нерсени аткарыш керек да. Анан ушундай ишканалар бар да, керкилерин да колуна кармайсың да. Мен практикамда колуна кармасаң, эми талант мен деген ишканаларга, тиги эмелерге, дүкөндөргө келишим бар. Сетевой дүкөндөр келишим негизинде кылат да. Мен ар сайын могу убакта калтырбай продукцияны беришим керек. Так, байке деп. Аллахтан коркуңуз. Аллах Тааланын алдында өзүңүз жооп бересиз го. Мен жооп берем, хорошо.
дейт. Жооп берем дейт. Мен өзім жооп берем, хорошо дейді. Таң қаласың да. Анан бұл ишкана, мен ушуга мен айтам да, бұл мисал катары алам. Өзү мусулман адам өзү ушундай адал маселесинде өндүргөн адам ушундай мамиле жасаш керек да. Ушул Орусулутундагы байкебиздечи. Жеке ишкер, Кыргызстандын жараны, колунда кыргыздар иштейт. Жакында касапканасында барып көрдүм. Касапканасында эми таза да. Мен 2013 жылы же 14 жылдары аудит кылдым бул Кыргызстан чүй боюнча. Сиз менен биздин дасторконубузга келген эттер кайсыл жерде союлуп атат, кандай союлуп атат деп. Арада жакында дагы арада канча 7-8 жыл өттү. Кайра мен аудит кылдым, текшердим. Эми абалы ошол абалдан да. Кудай сактасын. Ошол эле абалдан да. Бир аз өзгөрүү болбосо, бирок Адалстанда дүкөндөрүнө барсаңыз, ошол касапканадан союлган дүкөндөргө барсаңыз, шарият талаптарына толук жооп берет. Адал, халал. Ушунча жазып койгон. Ана мен байкеге барып, байке сиз этиңиз каякта? Могу жерде. Могу бойнеда, ооба, забойт. Мен сизге көрсөтөйүн телефондон алып. Байке сиздин союп аткан Эттериңиз мына. Касапканаңыз могу жерде союлуп келет сизге. Допусу жайында, сакал жайында айтып эле коеюн. Сүрөтү жакшы, сырткы сүрөттөрү. Элдер негедир сакалды допуну сертификат кылып алган да. Ошондой да. Туура. Анан келип атат, силер эмнеге мусулман эместерге сертификат халал бересиңер деп. Сертификат халал берилет, себеби ал ишкананын чоңу мусулман эмес болушу мүмкүн. Иштөөчүлөр мусулман эмес болушу мүмкүн, бирок алар азык-түлүк адал чыгаранга толук мүмкүнчүлүгү бар. Маселе жанагы касапканада эле мусулман болуш керек. Бул ушул Кавказдын деле ишканасында кыргыз бала иштейт, мусулман бала иштейт. Малды муздаган мусулман болсо болот да, туурабы? Ошо эң башкысы. Анан эт маселесинде да. Анан касапканасы дагы современный кылып жанагындай халал бокс деген бар, ритуальный бокс. Атайындай бука кирет, баягы чалып жыгытпайт да малдычы. Зулумдук кылбаш керек. Анын ичине бир киргизет, анан да жыгытып, анан мал союлат да. Ичи таптаза. Ошол ритуальный боксту өзү көптөгөн акча сарптап, өзү курган ошол кишиничи. Ата мындай жабдыктар Европадан келип, ал өтө кымбат. Ошон үчүн ал маселе өзүгө акча кылып, халал стандарты ушундай экен. Мусулмандардын талаптары ушундай экен. Алардын талабы ушундай экен, мусулмандардын өзүнүн кардары да ал баягы диний көз караштай эмес да, ал баягы өзүнүн кардарларыны камсыздоо, сенин талап бар да. Ошонун негизинде алар камсыздайын деп, силерде ушундайбы, всё, ушундай кыласыз. Мындай туруш керек, всё, мындай туруш керек, мындай туруш керек. Ошондой кылат да. Мен бузулгандар баягыда көп мусулмандар, байкелер да. Ошол аябай жанды кейтет негизи. Бирок эл негизгиси адал менен арамды мындай таанып калды. Бирок ушул базарлардан, дүкөндөрдөн таанып ала албайбыз да. Мисалы адал деп жазып койгон, бирок ошол бир калыпта келдиби айтайын деген. Жана сиз айткандай башында сиздер иштегенге чейин жана халал деп жазып башташканда күлкүлүү окуялар көп болгон бул тууралуучу. Сахарларга мисалы үчүн эмнеге халал деп сахар саткандардан бирөө сураганда көргөмдө өзүмчү эмнеге халал деп жазып алдыңыз десем, биз таразыдан жебейбиз деген да, түшүнүктүү да. Дагы жанагы Дордойдо Чымкентский деген стоянка бар да. Ал жерде мен барсам баягы акча алмаштыруу жайларда халал деп жазып коюптур да. Анан байке эмнеге халал десе, биз алдабайбыз дейт да. Ошо түшүнүк да ошо. Бул өзү халал Аллахтын бренди да. Аллахтын бренди. Ошону деген брендти колдонгонду билиш керек. Ошон үчүн стандарттар кабыл алынган. Стандарт эле бул негизи бул Куран сүннөттүн негизинде чыккан. Бул техникалык тилге чыгарган да. Анан аны туура эмес колдонуп, күнөөгө да батканыбыз болуп атат да. Халалда жазып коюп, шариат талаптарына толук жооп берет деп коебуз, бирок чындыгында андай эмес да. Анда эмнеге алдайбыз? Анан брендке да залака келтиребиз. Азыркы дүйнөлүк брендтер бар, мисалы Nike, Adidas белгилүү. Ошол брендтердин атын колдонуп туруп чыгарсаңыз, кийимгече же бирдеме чыгарсаңыз, алар сотко берет да, канча штраф берет да. Аллах Тааланын штрафы кандай болот? Аллах Тааланын сурагандай болот маселедечи. Анан биз халал десе бир эле баягы колбасаларды же болбосо эттерди халалбы же халал эмеспи деп талдап калат экенбиз да. Анан мен окуп калдым, суулардын дагы адалы, анан арамы болот депчи. Суулардын деп сиз жана косметиканы айтып атсаңыз керек, Суу. Сууду. Чет турган суу. Суу. Ошол боюнча дагы айта кетсеңиз.
Мен сізге ушул сөздөн улай жана Малайзиядағы алған опытту тажрыйбаны сиздер менен бөлүшүп кетсем. Эми Малайзияда бул адал маселеси 1970 жылдардан башталган, 70-74 жылдар башталган ушул кыймылчы. Анан ошол биз барган чоң кампус болчу, бир окуу жай. Окуу жайларда баягы кергенде, сабак өткөндө сууларды коюп коет, конфеттер коюп коет, сууларды мындай карасаң халал деген логотиптер бар да. Анан мага аябай жеке адал азыктарыны эңсеген, ушуну аракет кылган адам катары аябай мага кубанычтуу болду да. Дүкөндөрдөн барсаң деле логотиптер бар, Coca-Cola'сы да халал турат, чипси да халал турат, тигинси баары адал. Эми биз үчүн жаннат болду өзүнчө элечи. Ой, баягы азыр болсо мындай издеп жүрөсүң, муну карап туруп баягы үйдө карындаштарым да келет дагы, мону көрүп бериңизчи, адал эмес экен деп жеби күтүп турат да. Айтмайынчачы. Курамын карап бериңиз депчи. Суу маселеси да жанагы фильтрлер бар да, сууну тазалаганчы. Фильтрлер тазалаганда ал жерде жанагындай чочконун элементтери кошулушу мүмкүн да. Биз өзү негизи Кыргызстан жеп ичкен мамлекеттердин катарына киребиз да. Только жейбиз, ичебиз анан неме да. Анан ошондуктан биз көп нерсени билбейбиз технологиядачы. Өндүрүштү билбейбиз да. Туура. Ошондой суу кандай болот эле, анан тиги эмнеге адал болот, тиги эмне болот. Себебинде өндүрүш өтө алга кетти да. Азыр мисалы үчүн кетчуп, томаты, ал помидорсуз эле жасап коюш мүмкүн да. Картошканы пюресин чыгарат. Ал жака ароматизаторлор берет, даамдаткычтарды, красительди берет, кызыл красительди берет. Анан кетчуп деп коет, болду жей беребиз да. Ооба. Помидорсуз эле жасап коет да. Кымыз менен жумуртканы жасап коюшпайбы? Анан технология алга кетти да, анан ошонун негизинде ушундай маселелер чыгып атат да. Ошон үчүн эмнеге суу өтүп атат? Эмнеге тиги азык өтүп атат? Эмнеге шириндиктер өтүп атат? Эмнеге торт өтүп атат? Эмнеге сүт, эмнеге ал тияк бияктуу көп нерселер бар да. Анан баягы биздин эл ошол баягы көп маалымат жок болгондуктан анан бизге керектүү маселелерди баягы так секирет. Ушундай кылып жүрүңөр депчи. Азыр биз деле көп ишканаларды өткөрүп атабыз. Көп сырьёлор биздин мамлекетибизде өндүргөн продукциялар бар го. Сиз айткан ушул колбаса жана башка сүт азыктары, кондитер азыктардын баардык кошулмалары чет өлкөдөн келет. Биздикилер жөн эле келип туруп жыйыштырып коет, сатып коет, курап коет. Болду. Кошулма мисалы колбасада мисалы үчүн оболочкасы тиги Россиядан келет, может Беларусиядан келет, специялар Европадан келет. Тоок эти дагы Белоруссия же Россия же Казакстан ушундай да, кошулма баарын кошуп туруп анан Кыргызстандан чыкты дейт, бирок негизинен Кыргызстан да баягы өзү ушул сырьёну чыгарган мамлекет эмес да. Анан адал маселеси ошон үчүн ого бетер аябай күчөдү. Мисалы үчүн азыр Таможня союзуна кирдик. Россиядан, башка мамлекеттерден Белоруссияга чейин колбасалар келип, башка азыктар келип, өтө эле кыйын болуп кетти да. Азыр бир ошол келген продукцияларга кат жазып атабыз. Силердин курамы кандай, тазабы, арам чочконун майы жокпу, силерге животныйбы, растительныйбы депчи, ошону сурайбыз да. Сен эл жеп атат да. Элдер деген ушул адал маселесинде ушар болушу өтө маанилүү. Себебинде биз күнү-түнү дават кылабыз, 3 күнгө чыгабызбы, 40 күнгө чыгабызбы, тахажжудка турабыз. Кергилер бар да баягы, тахажжудка тургандар бар да, постоянно тургандар бар. Анан тамак жейт. Үйүндө да баягы сактанса, мисалы башка жерге барышы мүмкүн. Азыр эмне көп чайкана көп турабы? Ошол жака барат. Жеп алышы мүмкүн да. Анан ошон үчүн адал арам маселесин биз ойгонбосок, анан баары текке да, текке кетти да. Кармаган орозобуз текке кетти, турган тахажжудка кетти. Анан Аллах Таала пайгамбарыбыздын хадисинде келет, арам кичинекей арамдан келсе 40 күн дубаңар кабыл болот дейт. Бекерден айтылган сөз эмес да. Анан биз баягыдай көңүл кошом, адалды, халалды деп кыла берсек баягы акыбалда дагы элечи. Бойналарыбыз ошол бойдон да дагы эле. Шариат талаптарына каякта шариат талаптарын ол мамлекеттин жанагы санитардык абалы деле өтө начар болуп атпайбы? Кудай сактасын да. Мунун баардыгы кимде? Мусулмандар, мусулман эместер эмес да, мусулмандар да. Ооба. Анан биз качан оңолобуз? Биз өзү мусулмандардын өлкөсүбүз да 90дон ашык пайызыбыз мусулмандар жашайт да, ошол жашаган мамлекетте өлкөдө ошондой болуп да турабы? Ооба. Анан ошого биз баягы Куранда айткандай эскертип бири бизге эскертип айтышыбыз керек. Анан аны адат кылышыбыз керек. Адат кылбасак ушул эле акыбалда мына карайбыз, 7-8 жылда ал өзгөргөн жок да.
Анын уже атасы менен жолуккан болчу, ал киши Алла Таала рахмат кылсын өтүп кетиптир ал киши. Ал баласы ушул ишти жүргүзүп атат. Канча муун өтүп атат да. Ал ошол бойдон калып атат да. Ошо арамдан жегенден ушу жалпы Кыргызстанды арам жедирбегенге аракет кылып далбастап иштеп жүрөсүздөр да, Кудай буюрса. Биз дагы колубуздан келсе жардам берсек, анан бизде Аллахтын ырасы ушул ыйык Рамазан айында ушундай иштерди алып чыксак деп эфирде отуруп атабыз атайын. Анан негизи сиз айтып бере аласызбы мындай элге, коомчулукка, биздин Кыргызстанда жашагандарга, мисалы үчүн Кавкевке окшогондордучу, мисалы үчүн моундай фирмалардыкын жей бериңиздер, булар биз кепилдик бере алабыз деген. Программа узарып кетет го дейм. Бардыгын ачык айтып. Сөйдүндө программа узарып кетет, анан Бирок азыр кепилдиги барлар, көп продукциялар бар, фирмалар бар. Биз азыр мындай айтканыбыз туурараак болот да, Жакып мырза. Биз могу алган опытыбыз менен ишканаларга ушул малазиялык тажрыйбаны колдонобуз деп атабыз да, чоң ишканаларгачы. Мурда чындыгында мен уккан болчумун, алардын тажрыйбасы мындай депчи, четинчи. Анан көп маани бербей эле башка баягыдай стандарттан иштеп жүрүп баягы ыкма менен деген турат. Анан азыр ушул өз көзүмөн көргөндөн кийин ал жактагы ишканалардын тажрыйбасын көрүп, иштеген органдардын тажрыйбасын көрүп туруп, азыр башка система киргизиш керек. Учур келди да. Мурда ушул убакта ошол системаны киргизсек, ал компаниялар көтөрө албайт болчу. Мен ушундай жыйынтыкка келдим да. Учурда ошол бир нече баарына эмес, бир нече компанияларга баягы толук кепилдик кылып, жүрөк канааттандырарлык кылып системаны киргизели деп атабыз да. Ошо эми азыр компаниялар билбейм алар кандай макул болобу. Бирок ал кепилдиги мурдакы талаптарга караганда кепилдиги күчтүүрөөк болот да. Мамлекет жардам берсе болобу? Мамлекет жардам берип атат. Алмаз Кайырбеков деген байкебиз бар. Ал ушул мыйзамдардын үстүндө иштеп, ушул ада халал өнүксүн деп аракет кылып атат. Ага да терең ыраазычылык айтабыз. Эми мамлекетте эле отура бергенибизде туура эмес да. Мамлекет ким бул? Сиз менен биз да. Мамлекет эл менен эл да. Негизи мамлекеттин ролу чоң да. Жардамы болбосо көп нерсени чече албайбыз да. Мамлекет болгонго жарашачы. Мамлекет деле жардам берип атат, аракет кылып атат, иштер жүрүп атат. Анан компаниялар менен сүйлөшөбүз, болбойбу деп атпайсызбы? Биздин мисалы үчүн ошолор болбой койсо, биздин арам арамдарды сата бере турган болсо, биз аны жарыя кылсак болбойбу? Элге мисалычы, могулар арам, могулар жебегиле дегенге укугубуз бар, анткени биз бул жерде жашайбыз да. Ооба, болот. Сиздер менен биргеликте Кудай буйрса келечекте ошондой долбоорлор кылсак болот. Бүгүн баштасак болот да, ыйык Рамазан айынын урматына эфирден кийин дегендейчи, анткени бүгүн берекелүү айда. Ооба. Берекелүү айда баардык нерсени күтсө болот. Эл күнү, Аллахтын казынасынан ушундай бир жакшы идеяларды, көп нерсени. Ой, эми баардыгы биргеликте кылсак, баягы көптү көрсө көл болот дегендей чогуу жетекчилик менен да ортодо. Мынтип жүрө берсек бир күнү аман болсок бир күнү өлөбүз да. Анан ошо өлгөндө Кудайга да жүзүбүз жарык болобу дегеним да. Ооба, анан биз колдон келишинче мындай маселе да, Жакып мырза. Бир баягы Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сөздү ар бир ишти мындай дыккаттык менен кылганыбыз жакшы да. Мен да мисалы үчүн ошол жанагы компанияга сертификатты кайтаргандан мен жарыя кылган эмесмин да. Сен буга чейин бир компанияны сертификатын баягы жарыя кылып, камераларды КТР, ЛТР, там марбатын баарын чакырып, баягы аберин айрандай төгүп дегендейчи. Анан ошол ишкана жабылып калды да. Иштөөчүлөр жумушсуз калды. Өзү эле жабып калдыбы? Ой, баягы жарыя кылгандан кийин эле бул жакта жебегиле эл жуут, бияк ушундай туура эмес иштер кылды, адал стандарттарды. Жарыя кылдыңыздар беле? Жарыя кылдык да, телеканалданчы. Айтып КТР, ЛТР, марбаты баарын чакырып ызычы кылдык да. Мына буга чейин биз кепилдик берем, буга чейин кепилдик берем, сертификат кайра кайтарып алдык деп өзүм баргам да. Анан кийинкисинде ошолдон мен кайттым да. Мен айттым, сиздерге бербейбиз, болду. Сертификатты. Анан жарыя кылгам жокмун. Себеби дегенде жарыя кылсаңыз, канчадан ушунун ичинде иштеген адамдар жумушсуз калат да. Элди жебей коет да. Эл албай коет. Анан айласы жок. Анан жакында да бир ишкана келиптир, мага ошо сертификат алалы дейт. Биз айттык, бербейбиз. Себеби дегенде ал ишкана өзүнүн баягы туура эмес жагынан көрсөтүп койду. Мусулман байкелер. Биз бербейбиз. Ортого да адамды кошуп айтып атпайбы, ортого ортомчу кылчы. Жок, байка биз ал ишкана билебиз. Бир мусулман бир жерге эки жол башын урбайт. Бизге тыйын деле не важно бизге.
Сиз айтып атпайсызбы, Талант мырза, азырчы биз биринчисин ушундай кылганбыз, кийинкисинде деп ошол эле фирма жөнүндө айтып атасызбы же ал башка фирма? Жок, ошол фирма. Ошо кийинкисинде Канча бар. жыл өткөндөн кийин. Кайра ошондой адал эмес, о катар сатып аткан. Жок, мен аны айткан жокмун. Мен айтайын дегеним, ал ишкана менен иштешпейбиз деген. Же сиздер эмнеге иштешпейсиз? Демектин продукциясы адал эмес да. Жок, жок, андай эмес сөз. Сөз бул жерде принципте да. Түшүндүңүзбү? Принципте. Ал ишкана бир эмес 3 жолу өзүнүн катаалыгын көрсөттү. Анан дагы болбой эле, анан бул жерде баягы акча деле маанилүү эмес. Бул жерде бул адам үлбөй ишкананын ар бир адам өзү принцип болуш керек деп ойлойм да. Эгерде ошол бир туура эмес кылган болсо, аны эми биз берсек, алдар элдер айтат. Эл мындай да, сиз айтып жакшы ниет айтып атасызчы. А биз ошо менен кайра иштесек, талант сатылды, талант кечеге мындай деп атты эле. Элдин сөзү бар да. Анан мен ошол негизинен чындыгында балким ал киши чындыгында өзү көрсө керек. Туура шанс бериш керек. Бирок келечекте булдан да чоң маселе турат, Адал деген бренд бар да. Булар деген ишкана ачалып эле, кечөгүнө эле шыбап атты эле. Бүгүн мындай кылды эле. Эми элибизде аябай активдүү да, интернетте бекер отурбайт, салым кошуп турат. Андай маселелерге аябай жашоодо эки адамдар бар да, Жакыт мырза. Эки категория бөлүп коебуз биз. Бирөөсү ары, бирөөсү чымын. Эми ары жайлоого чыксак, эле баягы гүлдөрдү ушунча барып, гүлдөрдү балын алып, сонун да эми ары. Эми чымын чыкса, ошондой сонун жерлер турса, келип эле баягы кыкка келип эле туруп алат да. Ошондой эле маселе да. Анан баягыдай кичинекей бир ишкана менен иштешем деп мындай чоң Адалга, Адалдын өнүүсүнө бир салкас тийип калбайын деп ойлодук. Анан жанагы халал жаатында дагы сиз сууда айттыңыз, косметикада да Адал маселеси бар. Кадимки эле боёгон косметика бар. Косметика, идиш аяк жуучу маселелер боюнча. Ошо көрүүчүлөргө негизи чач тарачтар боюнча. Чач тарачтар боюнча. Ошол жалпысынан косметика, ошол мыломойка деп коебуз го, идиш аяк жуучу, ошол ар бир заводдорго биз кирип чыктык да. Дары-дармекте деле азыр. Дары-дармекте да мен бир видео чыгардым, ошол дары-дармектерде эле карасаңыз, күнүмдүк жеп жүргөн, күнүмдүк колдонуп жүргөн дарыларда арам кошулуп атат тура. Ал жака баш баккан киши азыр биз колубуз жетпей жатат да. Элементарный биз өзүнүн касапканабыз оңдолбой жатабыз да. Боюнабызчы, күндө бизге келип атпайбы этчи. Анан каякта маселе. Өзгөчө бул дары маселеси өтө кооптуу маселе да. Себебинде биздин өлкө дары чыгарбайт делебиз негизиненчи. Бүт бардыгы Индиядан келет, Европадан келет, Россиядан келет, ал мамлекеттер Адал арамына карабайт алар. Аларга бар. Талант мырза, өкүнүчтүүсү убактыбыз бүтүп калды. Анан бирок мен негедир тойбой калдым. Суроолорду жооп ала албай калдык. Эми кызык башталды да. Негизи ушул жөндө бир оюм да. Ушул Адал арам боюнча атайын биз программа иштеп чыгып, элдерге иштешибиз керек экен. Могу косметика Адал, могу косметика арам, могусу Адал, могусу арам деген сыяктуу элге жайылтып жардам беришибиз керек экен. Биз ошол мен деле көп нерсени билбей жүрүптүрмүн. Жетекчиликке сунуш кылып атабыз. Аз менин жетекчим биякта деп эле. Телеканалдын жетекчилигине сиздерге сунуш кылып атабыз, өзү негизи ушундай үстүндө иштейли деп. Бул керектүү нерсе да. Себебинде элибиз мусулман, жегени Адал болуш керек. Анан Адал жегенден кийин адам Адал иштерди кыла баштайт. Анан арам кылайын десе да кыла албай калат да адамдарчы. Ошон үчүн бул жашоо эрежеси, Аллах Тааланын берген бизге буйругу. Ошону сиздер сактасак, өзүбүздүн эле кызыкчылыкка, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызда Аллах Тааланын тыйдыгы кайтышыбыз керек. Элзанда көрүүчүлөр менен коштошолу, Убакыт келип калыптыр дегендей. Сиздерге Аллах Таала ыраазылык берилди, Аллах Таала ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик, бизди чакырып эл менен баарлашканга мүмкүнчүлүк түзгөнгө. Жалпы кыргыз элиме да каалоорум ушул Адал арам маселесинде ойго болсоңуздар. Аллах Таала ар бир үйдөгү мусулмандын дасторкону Адал тамактарга толгон болсун. Ар дайым Адал тамак жеген соң адам ой пикири да, жашоо эрежеси, баскан турганы, турган турпаты, жан дүйнөсү да Адал болот да. Ооба. Ал кепилдик бар ал нерсеге. Ошон үчүн азыр элдерибиз баягы депрессивный го мындай. Бир сөз айтсаң жетпейт, эки сөз айтсаң ашып кетет деп агайларыбыз айтып калат эле. Сиздерге рахмат. Сиздин да келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Кармаган оразаңыз кабыл болсун. Бирге болсун.
Мен ачыгында тойбой калдым, бирок сизди дагы бир чакырат окшойбуз. Же болбосо бирге иштегенге аракет кылалы. Эмес, урматтуу жалпы бир туугандар, мына ооз ача турган убакыт келип жетти. Эки сүйүнүч бар дейт. Бирөөсү болсо бейиште ушул орозо кармаганыбыз үчүн, бирөөсү болсо бул дүйнөдө ооз ачып аткан убакыт дейт. Демек ошол кубана турган убакытка жеткен экенбиз. Биз мына ушундай учурда өзүбүздүн бирге биз менен иштешип келген KAF компаниясынын адал азык-түлүктөрүн дагы сунуштоо менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Адалдан тамак ичкенди жараткан Алла таалам баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.